өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоонун башкы багыттарынын бири жана анын мамлекеттүүлүгүн, азык түлүк көз карандысыздыгын, экологиясын сактоонун негизги факторлорунун болуп саналат. Азык түлүк коопсуздугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы Кыргыз Республикасынын азык түлүк коопсуздугун камсыздоого негизги багыттар белгилейт. Учурда тилекке каршы талкууланып жаткан айыл чарба тармагы азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары кагаз жүзүндө гана калууда. Бирок мөмө жемиш азыктары рационалдуу тамактанууга жана калктын ден соолугун сактоого салым кошуп, чет өлкөлүк чарбалардын ишмердүүлүгүнө анализ кылуунун натыйжасында жогорку экономикалык пайда алып келгенине карабастан, тилекке каршы тармактын көйгөйлөрүнө мамлекет тарабынан тиешелүү көңүл бурулбай келет. Азыркы этапта багбанчылык тармагы республиканын калкынын мөмө жемиш азыктарына болгон керектөөсүн канааттандыра албайт. Өзүнүн өндүрүшүнүн эсебинен жемиштердин жана мөмөлөрдүн минималдуу зарыл көлөмүнүн 15-20% жакыны гана камсыздалат. Калганы чет өлкөдөн келген импорттун эсебинен толукталат. Бул деген ички жана тышкы суроо талаптын өсүшүнө карабастан, атамекендик өндүрүштүн төмөн деңгээлин көрсөтөт дегенди билдирет. Учурда калкты жана Кыргызстандын экспорттоочуларын суроо талаптарын мөмө жемиш азыктары менен камсыз кылуу маселеси кыйла курч турат. Республикалык масштабта жеке жактардын жана чакан фермерлердин демилгеси менен гана интенсивдүү бактардын жана мөмө жемиш өсүмдүктөрдүн плантацияларынын аянттары бир аз гана көбөйдү. Алар ээлеген аянттардын аздыгы, адистештирилген жабдуулар, техника менен камсыз кылынышынын жетишсиздиги, анын натыйжасында рентабелдүүлүктүн төмөнкү деңгээли тармактын кайра өндүрүмдүүлүгүн кеңейтүүнү камсыз кылбайт жана экспорттук потенциалдын жогорулашы жөнүндө сөз кылууга да арзыбайт. Кыскартып айтканда, тармактын учурдагы абалын, экономикалык эффективдүүлүгүн изилдеп, талдап көрүп, тармакты өнүктүрүүнүн негизги багыттары катары төмөндөгү сунуштарды ишке ашыруу менен өлкө өзүн мөмө жемиш менен толук камсыздоо менен бирге экспорттук потенциалын максималдуу түрдө жогорулата алат деген ойдобуз.